Мен издеген нерсе бактылуулук эле. Жашоомдун бул өзгөчө учурунда менин жеке бакчам жана өз үйүмдөн сырткары 2 үйүм бар эле. Бирок мен ошентсе да чоң стрессте элем. Мутабил. Бирок аны Наполеон деп атап коюшчу. Дүйнөгө таанылган, ырлары жаздырылып дисктерге сатылган Американын эң белгилүү атактуу ырчысы. Чогулуштар, ызы-чуу, музыка, жеке учактар, падышалар сыяктуу жашайт элек. Күндөрдүн биринде Масабалда өзүнүн студиясында базарларга сатуу үчүн жаңы ырын жаздырууну каалады. Ошол кезде кокустан бир тууганы мазактап, жийиркеничтүү сөздөрдү айтып кирип келди. Анын аябай ачуусу келип, ортодо чыр чыгып мушташа кетишет. Ошентип инисинин башына катуу уруп коет, аны дароо эң жакын жердеги ооруканага жеткирет. Башыман аябай көп кан кеткен эле. Ошол учурда ага чоочун бир киши келип, ага таң калыштуу сөздөрдү айтты. Жада калса аны мечитке барууга көндүрүп алып барды. Ал мени менен дайым байланышта болуп, мени ал менен мечитке баруумду каалап жатты. Бирок бир топко чейин мен ага көңүл бурбай коюуга аракет кылдым. Бирок аны менен биринчи жолу барганымдагы күн эсимде. Ошондо мен өзүм менен 20-30 айланасында куралданган адамдар менен бардым. Ошондо мечиттин эшигинен кирген учурда өтө таң калыштуу нерсе аны исламга кирүүсүнө себеп болду. Эмне болгон эле ал мечитте? Эмне сыр бар эле? Биргеликте угалы. Бирок ага чейин урматтуу бир тууганым ушул сыяктуу акыйкат окуяларды биринчилерден болуп көрүү үчүн катталып жактырып коңгуроо баскычын басып коюңуз. Баштардан мурун бул инсандын ислам жөнүндө эмне дегени жана Куран окугандан кийин эмнелер өзгөргөнүн көрөлү. Мен издеген нерселердин бири бактылуулук эле. Ошондуктан ушуну эстейм. Жашоомдо биринчи жолу жан дүйнөмдөгү тынчтык, рахатты сезгеним эсимде. Жана эмнени айткым келгенин билесиң? Себеби чындыгында эле бул нерсени биринчи жолу жашоомдо тажрыйбамдан өткөрдүм. Жүзүмдү жерге коюп, Аллага дуа кылдым. Бул Мутабил Наполеондун башынан өткөргөн чындык окуясы. Бул өтө таасирдүү окуя. Наполеон ырчы болуп жүрүп, кокустан эле исламга кирип, ошентип атактуу ырчылыктан эң көп исламга чакырган дааватчы болуп, адамдарды исламга чакырып жана ислам дини үчүн аябагандай көп жардам көрсөтүп баштайт. Мутабил 1977-жылы Америкада христиан үй-бүлөдө төрөлүп, ага атасы Мутабил ысымын ыйгарат. Мутабил кичинекезинде эле ата-энеси өлтүрүлгөндөн соң оор жашоодо жашайт. Ал бала кезинен эле зордук, зомбулукка кабылган. Кандайча дейсизби? Ата-энеси бул жаш баланын көзүнчө үйүнүн ортосунда өлтүрүлгөн. Ал кезде болгону 3 жашта болчу. Ал райондо жашаган бир топ адамдардын колунан өлүм табышат. Мутабил окуяны таасирленүү менен жеткире айтып берет. Алар атасын көз алдында өлтүрүшкөндөн соң, алардын бири Мутабил жана бир тууганына курал такайт. Ошондо байкуш апасы 2 уулун кучактагандан башка эч нерсе кыла албады. Бирок аны да эч аябастан алсыз аялды 13 жолу атканда денесинде соо жери калбаган. Өлөрдөн мурун балдарын кучактаганга жетишип калган эле. Ошентип алар Мутабил менен инисин өлгөн апасынын жанында 24 саат калтырып, жанындагылар менен кошо качып кетишти. Мутабил жаш бала болгондуктан апасын ойготууга аракет кылып жатты. Бирок эч кандай пайда жок. Милициялар тилекке каршы өтө көп убакыттан кийин келишти. Куралдын атылган үндөрүн уктум. Мен ал учурда жаш бала элем. Эмне кылышты билбей коркуп туруп калдым. Алардын бири кайдан киргенин билбейм, бирок чыгып кетип жатканын көрүп калдым. Кирсем атам көкөрөгү канап жерде жатканын көрдүм. Атамды аткан кезде апамдын кыйкырган үнү жаңырган эле. Иним экөөбүз ошондо 24 сааттан ашык ошол жерде калдык. Мен кичине болсом да апамды ойготуу үчүн денесин түртүп жатканым эсимде. Бул өкүнүчтүү окуядан кийин Мутабил менен иниси чоң энесинин колуна өтөт. Америкадагы көргөн окуясы жана кордуктары ага өтө оор келип, Наполеондун жүрөгүндө душмандык кек ойгонот. Ушул себептен улам банда бузуку топторго музыкага аралашып кетет. Мутабилди көпчүлүгү агрессивдүү адам деп билгендиктен жада калса Наполеон лакабын ыйгарышкан.
Мутабил ыр жазуу менен ичиндеги кек душмандыктан, стресстен арылууга аракет кылат болчу. Анын ырларын жинди сыяктуу жакшы көрүшүп угушат эле. Анын биринчи иши 2014-жылы өзүнүн айланасында жашагандар менен драма Сада деген ат менен башталган. Андан соң Тупак Шакур деген топко өтүп кетет. Ал 15 жашта гана эле. Ага ыр жазып берүүсүн сурап, ыр жаздырышат болчу. Ааламга каршы мен деп жазган ырынан алар аябай таасирленип, ошол жылдын аягында Тупак өзүнүн тобу жана Мутабилди кошуп, мыйзамга каршы деген ыр жазып чыгарышат. Ошентип өзүнүн аты Наполеон болуп калды. Чогулуштар, жыйындар, жеке учактар, кудум падышалардай жашачу элек. Эч жашоом өзгөрөт деп ойлогон эмесмин. Кедейлик, жөнөкөйлүк жашоону таштаган элем. Бирок Тупак оор кылмыш кылгандан соң Мутабил Лос-Анджелеске барып, ошол жакта жайгашат. Ыр жазып баштайт. Ыр жазып ырдайт болчумун. Башчыбыз көз жумганда анын ордуна башчы болуп калдым. Ошондо ал топтун ийгиликке жетишине аракет кылып, бирок башка бир ийгиликке жеттим. Дүйнө жүзүнө 40 миллиондон ашык дисктерим сатылды. Ошентип менин башчылыгым ал топту атактуулуктун туу чокусуна жеткирди. Ошентип сансыз мал-мүлк, кымбат учактар, кемелер, үйлөр, айтор адамдын акылына келген бардык дүйнөлүк убактылуу нерселердин ээси болдум. Жеке ийгиликтерди айтсам, үйүмдү кооруган бир топ иттер жана ошондой эле кыймылсыз мүлктөр, жеке үйлөр. Себеби булар Америкада аябай ырахат берүүчү нерселер. Наполеон миллиондогон долларлар, миллиондорго тете сарайлар, кыздар жана атактуулук, мансап аны курчап турган. Бирок ушулардын баарына карабастан ичинде үмүтсүздүк, куса, көңүлсүздүктөр жүрөгүн сыгат эле. Өзүн кудум пайдасыз, максатсыз кудум дүйнөдө өзүн өлүк адам сыяктуу сезет болчу. Материалдык жактан рахат жашоосуна карабай, бул дүйнөдө өзүн алаксытуу үчүн ар кандай ресторан, барларга барат болчу. Мен издеген нерселердин бири бактылуулук эле. Ошол кезде жеке жашоомдо особнягым жана 2 үйүм бар болчу. 3 үйүм болсо да аябай бактысыз элем. Үй бүлөлүк жана жеке ар кандай көйгөйлөрдөн чыга албай койдум. Ошентип баңгизат жана спирттик ичимдиктерди жашоосунда адатка айлантып алды. Билгениңдей эле спирттик ичимдиктерсиз жашай албай калдым. Кыздар, аялдардан дегеле көрбөгөн нерсем калбады. Дайыма мас болуп, акылымды жоготуп, башкалар менен урушуп, мушташып жүрчүмүн. Мен аны дайым мас абалда, баңгизат колдонгон абалда көрөт болчумун. Ошондуктан дайым ачууланган, коркунучтуу болчу. Өзү күчтүү, кубаттуу, тез сыр чыгарган адам эле. Күндөрдүн биринде өзүнүн студиясында баңгизат колдонуп алып, ыр жаздырып жатканда кичүү иниси менен келишпей мушташа кетет. Ал буга аябай жаман сөз айтат. Ошентип инисин аябай катуу уруп, өлүүсүнө аз калат. Ошентип инисин жакын жердеги ооруканага дароо алып барат. Дарыгерлер жашоосун акыркы учурда сактап калат. Бир күнү студияда мас болуп, чегип алган учурда олтурсам, иним кирип келди да мага жакпаган сөздөрдү айтты. Ошондо аны уруп салдым. Дайымкыдай эле сүйлөшүп аттык эле. Ошондо урматсыздык кылып, жаман сөздөрдү айтты. Инимди жерге жыгытып, башына уруп баштадым. Ушунчалык катуу урдум, башынан кан агып баштады. Ошондо башын тигиш керек болчу, себеби башына терезенин сыныгы кирип кеткен болчу. Ошол эле күнү иниси экөөнү жарашуусуна себеп болгон бир адамга кокустан жолугуп калды. Ал өтө таасирдүү сөздөрдү айткан эле. Булардын баары болуп өткөн соң сурадым. Жерлер канга боелуп калгандан соң ага ушул жердеги иниңдин каныбы десем, ооба деди. Ошондо ушул кандар атаңдын да, апаңдын да каны дедим. Сенден бир нерсе сурасам болобу десем, ооба дейт. Анан элестет, эртең акылың жайында мас эмес абалда ойгонсоң, иниңди өлтүрүп койгон болсоң, өзүңдү кандай сезип, кандай абалда болмоксуң десем, көзүнө жаш толуп, ыйлап баштады. Ошондо сөзүмө аябай таасирленгенин түшүндүм. Ошол учур ал үчүн чоң өзгөрүү болду. Ошол күндөн кийин бул киши аны дайым жоктой турган болду. Ошентип бир күнү ага чогуу мечитке барууну сунуштады.
Ал мени менен дайым байланышта болуп, аны менен мечитке баруумду талап кылат болчу. Мен ага көңүл бурмамыш болуп жүрдүм. Бирок аны менен биринчи жолу мечитке барганымда жанымда 20-30дай куралчан адамдар менен бардым. Башка жерлерде жөн гана бош убакыт өткөргөн сыяктуу бош убакыт өткөрөбүз го деп ойлогом. Бирок ал жакка барганда ойлогонумдай болгон жок. Ал жерде мени бир нерсе арбып алды. Ошол мечитке чогулган адамдар эсимде. Ошентип 2001-жылы Мутобил исламга киргенин жарыялады. Өзүнүн тобунан болгон 3 киши да анын себебинен исламга кирет. Ал эч нерседе таппаган нерсени исламда тапты. Эч кандай каршылыксыз бактылуулук, тынчтык жана ыраазычылык. Исламга киргенде дароо Наполеон кезиндеги адаттарын таштап, мээримдүү, жумшак, боорукер адамга айланды. Ошондуктан ушуну эстейм. Муну сен да билесиң. Ал адам менен дайыма чогуу жүрүп, эч айрылбайт элек. Ал эмне кылса ошону кылып, намазда аны туурап, колун кай жерге койсо ошол жерге койчумун. Бардык кыймылдарда аны туурайт элем. Ошентип башымды жерге коюп, чындап намаз окуп баштадым. Түшүндүң да эмнени айткым келгенин. Жашоомдо биринчи жолу ички дүйнөмдө тынчтык сезгеним эсимде. Себеби чындап эле биринчи жолу кылып көрдүм эле буларды. Башымды жерге коюп, Аллага дуа кылганым эсимде. Ошол эле түнү үйгө кайтып Куран окуп баштадым. Ага чейин да Куран жөнүндө көп уккан элем. Мусулмандар ушул китепти окушун билдим. Бирок алар жөн гана окушуп, акыл жүгүртүшпөйт экен. Ал китепте мынчалык көп нерсе жөнүндө айтылган деп ойлогон эмес элем. Бирок ошол күнү эмне болуптур? Бир окуп, тажрыйба кылып көрөйүн дедим. Ошондо андагы сөздөр менин көңүлүмдү өзүнө бурду. Ошондо мен «Вау!» дедим. Кудум мени менен сүйлөшүп жаткандай эле. Ошондо ичимден «Мына ошол акыйкат» деп кыйкырып жибердим. Бирок адам мындай сөздөрдү айта алмак эмес. Мал-мүлк жана атактуулук менен жашаган Мутобил бардык нерсесин сатып жиберип, бардыгынан арылат. Ал айтат: «Жанымда бир аз гана нерсем калды. Ошол да мени чарчатып, көңүлүмдү өйкөйт болчу». Ошентип Сауд Арабияга барып, ошол жакта жайгашат. Ал жакта кофе сатуу менен алектенип калат. Ошентип ал жерде маркетинг компанияларды ачат. Исламга киргенден кийин йемендик кызга үйлөнүп, ал да бактылуулугуна дагы да бакыт кошот. Андан 4 уулдуу жана 1 кыздуу болот. Аялын тааныштырып жатып мындай дейт: «Исламга биринчи киргенимде көптөгөн тыюу салынган жана жаман көрүлгөн нерселерди билбейт элем. Чынжыр тагынуу сыяктуу. Күндөрдүн биринде Аллах деп жазылган чынжыр тагынып алып, досум менен кафеде олтурсам, бир кыз мага келип, Аллахтын аты жазылган чынжырды көрүп, «Сен мусулмансыңбы?» деди. «Ооба» десем, «Мусулмандарга чынжыр тагынууга болбойт» деди. Ошондо атасынын телефон номерин алып, ага 3 айдан кийин үйлөндүм. Андан 4 балалуу жана 1 кыздуу болдум. Алар баары таза арабча сүйлөшөт. Алардын окуулары үчүн Саудияга учуп кеттик. Жалгыз Аллах кимди кааласа туура жолго салат. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.